Күнгө карата акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алгач кыскача маалымат. Саясатчы Равшан Жээнбеков президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын жакындарын куугунтуктоону токтотууну өтүндү. Эрдоган же Кылычдароглу бүгүн Туркияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Манас аэропортунан учкан самолет кайра кайтып келди. Себеби Россияда экс-мэр Кыргызстандын жасалма паспорту менен кармалды. Анжелика менен Алга Кылычев соттошууда. Жоопкер тарап доо арызды чакыртып алууну суранды. Мурас футбол турнири Ден соолук командасы жеңүүчү аталды. Бишкектеги ботаникалык бакта аял кишини сөккөн адам кармалды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мурас футбол боюнча достук турниринде Ден соолук командасы спорттук федерациялар командасын утуп жеңүүчү аталды. Эки таймдын соңунда эсеп 1-1 болуп пенальтилер сериясы жарыяланды. Пенальтилердин жыйынтыгында эсеп 4-1 болуп саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрүнүн командасынын пайдасына чечилди. Белгилей кетсек, президенттин командасы Мурас футбол боюнча достук турниринин коло байге ээси болду. Эске салсак, бүгүн Бишкекте Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Мурас футбол боюнча достук турниринин финалдык беттештери өттү. Турнир Кыргызстандын футбол биримдигинин жана президенттин администрациясынын демилгеси менен уюштурулуп, жылына 2 жолу өткөрүлөт. Ал эми Кыргызстандын президенти Бишкектеги футзал боюнча турнирде эң мыкты чабуулчу аталды. Садыр Жапаров жалпы жолунан 11 гол киргизген. Президенттин командасы 3-орунду ээледи. Бишкектеги ботаникалык бакта аял кишини сөккөн адам кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Белгилүү болгондой, 25 майда соц тармактарга видео тарап, анда Славян түспөлүндөгү эркек киши видеонун авторун богооздонуп сөгүп жатканын көрүүгө болот. Окуя Бишкектин Акунбаев көчөсүндөгү ботаникалык бакта болгон. Бул факт каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Учурда шектөө катары 32 жаштагы Б.Р. аттуу жаран кармалып, райондук милициянын тергөө кызматына жеткирилген. Иликтөө иштери уланууда. Маалымат Назарньюз. Саясатчы Равшан Жээнбеков президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын жакындарын куугунтуктоону токтотууну өтүндү. Каттын сүрөтүн Арча медиа жарыялады. 3 жылдан бери менин үй бүлө мүчөлөрүмдү куугунтуктоо, камоо уланууда. Баары камалышты. Саясий оппонентиңизди куугунтуктоо бир, ал эми анын жакындарын куугунтуктоо кадыр бар калп бербейт. Саясий маданиятка туура келбейт. Мындай көрүнүш Тажикстан менен Түркмөнстанда да жок. Жакындарымды, үй бүлө мүчөлөрүмдү камоо, куугунтуктоо токтотулсун, деди ал. 25 майда УКМКнын кызматкерлери Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеваны кармашкан. Маалыматка ылайык, ал Бишкектеги жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деп шектелүүдө. 26 майда Бишкектин 1-май райондук соту Салкынай Алимбаеваны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Ал 24-июлга чейин УКМКнын СИЗОсунда болот. Эске салсак, Равшан Жээнбеков өзү учурда Кемпироват окуясы боюнча Бишкектеги СИЗО 1де. Саясатчы Ленин районундагы парламенттик шайлоодо катышууда. Маалымат Кактус медиа. Эрдоган же Кылычдароглу бүгүн Туркияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Бүгүн 28 майда Туркияда президенттик шайлоонун 2 туру өтүүдө. 14 майдагы 1 турдун жыйынтыгы боюнча талапкерлердин бири дагы 50% же андан көп добуш ала алган эмес. Анда шайлоочулардын катышуусу 88,92%ды түзгөн. Учурдагы президент Реджеп Тайип Эрдоган 49,51% добуш алса, анын бириккен оппозициясындагы негизги атандашы Кемаль Кылычдароглу 44,88% добуш алган. Үчүнчү талапкер түрк саясатынын ашкере оңчул улутчул канаты Синан Оган 5,7% алган. Булак Назарньюз.
Манас аэропортунан учкан самолет кайра кайтып келди. Себеби Бишкек Красноярск багыты менен учкан самолет аргасыздан Манас аэропортуна кайтып келди. Алар конор алдында 8 рет айланган. Бул тууралуу Спутник агенттигине аба майданындагы ишенимдүү маалымат булактар билдирди. Учактын бортунда 71 жүргүнчү болгон. Россия авиакомпаниясынын учагы 24 май күнү саат 00:41 учуп кеткен. Самолет абага көтөрүлгөндөн кийин техникалык мүчүлүштүктөр пайда болгон. Экипаж аэропортко кайтууну чечкен. Учак кайра эле жерге конуу үчүн техникалык коопсуздукту сактоо максатында күйүүчү майын коротушу керек. Ошондуктан асманда 8 рет айланган, деди маалымат булагы. Самолет саат 01:41 конгон. Авиакомпания жүргүнчүлөргө башка борттун жөнөткөн. Маалымат Спутник Кыргызстан. Россияда экс-мэр Кыргызстандын жасалма паспорту менен кармалды. Россиянын Мурманск шаарынын экс-мэри Станислав Кондратьев Москвада Кыргызстандын жасалма айдоочулук күбөлүгү жана паспорту менен кармалды. Ал курал ташыган деп шектелип жатканын Шот Телеграм каналы билдирди. Экс-чиновниктен травматикалык тапанча, 3 бычак, ок өтпөс жилет табылган. Учурда полиция Станислав Кондратьевке курал эмне үчүн керек болгонун жана кандай максатта жасалма документтерди жасаганын аныктап жатат. Булак Назар Ньюс. Ырчы Анжелика ар намысына, кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келтирип, чындыкка дал келбеген маалымат таратты деп Алга Кылычевди сотко берген. Ошондой эле 10 миллион сом доо койгон. Алга Кылычев ырчыдан доо арызын чакыртып алууну суранды. Ал Кактус KG сайтына буга чейин соттук процесстерде күбөлөр болгонун айтты. Аял кишиге деп акыркы мүмкүнчүлүктү берип жатабыз. Сотко күбөлөрдү алып барып далдегенбиз. Кеңири маалыматты айтпай турайын, дейт Кылычев. Ал эми Анжеликанын жактоочусу жогоруда айтылгандарды четке какты. Ал дагы бир ирет жала жабуу болуп жатат, дейт. Бул кечирим суроо эмес. Бул кемсинтүү жана дагы бир жолу жала жабуу. Биздин тарап эч кандай ачыкка чыгуудан коркпойт, анткени ал жерде жарыялай турган эч нерсе жок. Биз алардын айткандарынын баарын акыркы сот отурумунда көрдүк. Алар далили катары ушак айыңдарды, божомолдорду жана катардагы эле фантазияларды гана көрсөтүштү. Алардын айткандарынын баары сотто фактылар менен оңой эле жокко чыгарылат. Кимдир бирөөнү өлтүргөн же кандайдыр бир шектүү байланышы бар экенин далилдей алган жок. Айыпталуучунун ар бир кемсинтүүчү сөзү ага каршы чыгат, деп билдирди жактоочу Кактус KG сайтына. 2022-жылы Алга Кылычев Чыңгыз Жумагулов каймана аттуу Крим авторитеттин өлүмүнө Анжеликанын түздөн-түз тиешеси бар деп өзүнүн Facebook'тагы баракчасы аркылуу айткан. Бул билдирүүдөн кийин Анжелика Кайратова Алга Кылычевди сотко берип 10 миллион сом доо койгон. Маалымат Кактус KG.